Qaysı qırğız canlıbay Azmındırı sağlı sansız joğuda At düzünü qırğız qana aldırmay Qırğız qana aldırmay Şolğursa qatqan görgörü Çoğuppa gelgen er qırğız Çok ese atan mekenge Çoğuppa gelgen şer qırğız Atan qırğız teğirdegi gökdögü Armak olup tekte dura gözdörü Ezzeteden emgegiçe qaluşu Саламатсыздар мекендештер, КТРК спорт каналының көрүүчүлөрү. Биз назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккула ат майданына бурабыз. Дал ушул жерде Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы уюштуруп жаткан Нооруз майрамына карата дал ушул Көкбөрү боюнча турнир орун алууда. Бул азыр жарым финал. Жарым финалдагы алгачкы атаандаштар бул Бөрүлү жана Сары Өзөн командаларынын ортосунда. Кызыл кийимчендер Бөрүлү, ал эми көк кийимчендер Сары Өзөн. Бул эки команда албетте 8-1 финалдан баштап ушул Нооруз майрамына карата өтүп жаткан турнирде өздөрүнүн оюндарын көрсөттү. Алгачкы оюнунда Бөрүлү Көкжал менен беттешип чоң кыйынчылыкка туш келген. Анткени Көкжал командасы ушунчалык татыктуу атаандаштыкты ал жерде көрсөткөн болчу. Анда негизги убакытта эсеп ачылбай, андан кийин кошумча убакытта да эсеп ачылган эмес. Эң аягында мына Булиттен 2-1 эсебинде Бөрүлү командасы жеңген. Азыр биринчи 20 мүнөттүк башталды. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу. Бул мына кызыл кийимчендер Бөрүлү, ал эми көк кийимчендер Сары Өзөн командасы. Булар ал эми мына ушул 8-1 финалда Сары Өзөн командасы ишенимдүү түрдө Илбирсте 16-1 эсебинде уткан. Андан кийин чейрек финалда Бөрүлү менен Аксы ойноду, Сары Өзөн менен Талас Жаштар ойноду. Бөрүлү болсо 2-1 менен утса, Сары Өзөн 2-0 менен Талас Жаштар командасын уткан. Биз азыр мына алгачкы 20 мүнөттүктүн алгачкы минуталары өтүп жаткан учурда эми эки команданын курам менен тааныштырып баштайбыз. Азыр ортодо эки командадан 4төн гана оюнчу бар, бирок биз жалпы курамды тааныштырып өтөбүз. Анткени уламдан улам эсеп ушул эч кандай оюн токтолбостон оюнчулар алмашып турат. Ал мезгилде Бөрүлүнүн оюнчусу Амантур Эсенкулуу улакты жерден көтөрүп барып, бирок ортолук бөлүктө калды. Эми бул жерден албетте дал ушул жерден жекеме-жеке чыгуу орун алышы керек. Анткени ортодогу калыс дал ушундай чечимди кабыл алды. Азыр Амантур Эсенкулуу бул алгачкы беттеште ушул Булиттен улакты Тайгазанга салган. Ал эми кечээкү Аксуу менен ойногондо 2 жолу улакты салган дал ушул Амантур Эсенкулуу болчу. Биз эми оюнчулар менен тааныштырып баштайбыз. Бөрүлү командасынын биринчи катар сан менен ойногон чабандези бул Айбек Эсеналиев, минген аты Барон. Андан ары Амантур Эсенкулуу Улар, Самат Кушчугулов Граф, Асыл Сарыгулов Золотой, Калыс Кыдыков Торхан, Адлет Дүйшөнбеков Байкашка, Тынчтык Эсеналиев Вулкан, Радмир Саманчиев Эпа, Нургазы Борбиев Первый, Мирлан Сражденов Самурай жана Санжар Идрисов Асман. Андан сырткары Мырзай Кумаев бар. Анын минген аты боюнча албетте маалымат жок. Азыр мына ортодо эки команданын оюнчулары жекеме-жеке чыгып, ал мезгилде Амантур Эсенкулуу Бөрүлүдөн чыккан болсо, Сары Өзөндөн Кубанычы Султан уулу чыккан. Анын минген аты Байтур, Амантур Эсенкулуунуку Улар. Ал мезгилде мына Сары Өзөндүн оюнчусу азыр улакты алып Кубаныч Султан уулу Тайгазанды көздөй жакын барып, албетте аны салганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби бул жерде мына дээрлик 3 оюнчу анын артында ушундай улакты тартып алууга болгон аракеттерин жасап жаткан мезгили. Биз албетте курам менен мындан ары тааныштырышыбыз керек. Азыр шарттуу түрдө талай ээлер болуп эсептелген. Мына Сары Өзөн Чүй командасынын оюнчулары Тыныч Алыбаев биринчи катар сан менен, минген аты Арго, Султан уулу Кубаныч Султан уулу, анын минген аты Байтур. Азыр эсеп сандары бул жерде ачылып кала турганда мүмкүнчүлүк болгон менен Бөрүлүнүн Тайгазанынын жанында албетте
кооптуу абалдар жаралып, азыр 2 оюнчу Тайгазанга жакындап келди. Алар эсепти ачканга толук мүмкүнчүлүк болушу керек. Эң акыркы учурда гана ошентип Радмир Саманчиев бул Сары Өзөндүн оюнчуларына тоскоолдук кылып калды. Андыктан эми мындан ары азыр бир аз кыйын болот. Ал мезгилде Сары Өзөндүн оюнчусу мына жерге аттан түшүп калды, аты менен кошо кулаган. Андыктан албетте Сары Өзөндүн курамында азыр алмашуу орун алат. Бул команда менен тааныштыруудан ары улантабыз. Нурбек Юсупов 3-чү, минген аты Жиган, Тилек Мукаев 4-чү, минген аты Эрке Тору, Фархат Бейшикеевдики Нуркашка, Мирлан Рысалиевдики Карагер, Нурманбет Койчукеевдики Туман, Улан Насыкеев 10-чу катар саны менен минген аты кечээ комбат менен чыккан болчу. Бүгүн азыр мына оюн жүрүшүндө кайсыл ат минип жүргөнүн тактап айтабыз. Азат Насыпбеков 9-чу, Айтумар, Урмат Мусаев 8-чи катар саны менен минген аты кечээ Lexus менен чыккан. Андан сырткары Нурадил Борбиев бар. Убагында Бөрүлүдө ойноп жүргөн бул минген аты Соңкөл жана Айбек Иманалиев. Телторо Сары Өзөндүн машыктыруучусу Эрмек Шекетов, команда жетекчиси Рамес Жунусалиев. Дал эми Бөрүлүнүкү болсо Касымбек Кубатов жетекчиси жана Айбек Эсеналиев команданын капитаны. Бөрүлүнүн Тайгазанын жанында улак жерде жатат. Аны азыр мына сүрмө топ ушул жерден улакты жерден алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Азыр мына Сары Өзөндүн оюнчусу өзүнүн аракетин жасап көрдү. Тыныч Алыбаев бул эң жашы улуу оюнчу, 1977 жылы төрөлгөн. Ал мезгилде Сары Өзөн албетте кооптуу чабуулдарды уюштуруунун үстүндө. Окуя бир гана Бөрүлүнүн Тайгазанынын тегерек четинде болуп жаткан болсо, азыр мына калыстын ышкырыгы жаңырды. Демек, ошол Бөрүлүнүн Тайгазанынан 20 метр алыс аралыкта турган тегерек аянттын ичинде жекеме-жеке чыгуу орун алат. Чейрек финалда бул чабандестер кечээ ойун өткөргөнүн айтып өттүк. Бөрүлү Ак Суу командасын уткан 3-0 2-1 менен. Ал эми Сары Өзөн болсо Таласы жаштарын 2-0 утуп чейрек финалга чыккан болсо, эми бул команданын албетте азыр жарым финалда беттешип атышат. Жеңгени финалга чыгат. Финалда 21 март күнү Ноорус майрамында мына ушундай чындыгы чоң ат оюндарынын майрамы Кыргызстанда орун алат. Ал жерде көк бөрүнүн финалы 3-чү орун үчүн болгон беттеш. Андан сырткары бир топ ат оюндары, ошол жорго салыш, алыс каралык, ат чабыш, андан сырткары тыйын эңме сыяктуу оюндар болот. Ал мына жекеме-жеке чыгуу учурунда көк бөрүнүн оюнчусу улакты жерден алып кете алды. Анын атаандашы Бөрүлүнүн оюнчусу Калыс Кыдыков каршылык көрсөтө алган жок. Демек, азыр Кубаныч Султан уулу улак менен, анын минген аты Байтур. Бирок мына ушул көк аттын үстүндө жүргөн бул оюнчу албетте Тайгазанга жакын бара алган жок. Бөрүлү өз кезегинде мына бул Бөрүлүнүн алтын доору болгон. Бирок быйылкы сезондо алар анчалык күчтүү эмес. Жалгыз туруп азыр ушул жерден улакты салып, биз алгачкы улактын Тайгазандан орун алганын көрмөкпүз. Бирок аны менен албетте Бөрүлүнүн оюнчулары макул болгон жок. Ошол замат азыр улак тартыш дал ушул жерде орун алууда. Жогорку ылдамдык менен келип, окуя ортолук бөлүктө орун алып жатат. Дагы деле Кубаныч Султан уулу улакты өзүндө алып жүргөн мезгили. Ал учурда ошентип мына Сары Өзөндүн Тайгазанынын жанына да келип калдык. Улак тартышып барып, өзүнүн күүсүн кармай албай, оюнчулар, улакчылар аянттан сыртка чыгып кетишти. Демек, эми Сары Өзөндүн Тайгазанын жанындагы ошол тегерек чийиндин ичинен кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Буга чейин албетте Бөрүлүдөн Калыс Кыдыков жекеме-жеке чыкты Торхан менен, ошондой эле Амантур Эсенкул уулу чыкты. Ал эми Сары Өзөнчүйдөн Кубаныч Султан уулу чыгып жатат. Бул Кубаныч Султан уулу 1992 жылы төрөлгөн. Азыркы учурда мына ушул 24 жаштагы күчүнө келип турган оюнчу. Бирме-бир чыгуулар демек көбүрөөк болчудай бул мелдеште. Анткени азыр Бөрүлү татыктуу атаандаштыкты көрсөтүп жатат. Бөрүлү командасынын азыркы өзгөчөлүгү булар
кайсыл команда менен ойносун дээрлик бирдей ойнойт. Мындай ири эсеп менен утпаса дагы, ири эсеп менен утулбаса дагы, бирок ушундай атаандаштын деңгээлине жараша ойноп келген. Жекеме жеке чыгуулар мына орун ала баштады. Азыр болсо Урмат Мусаев ортодо. Урмат жана атаандашы Адлет Дүйшөнбеков. Ушул Адлет Дүйшөнбеков минген аты байкашка. Жок, бул жерде азыр бизге Улан Насакеев деп айтып жатат. Демек Улан Насакеев 8-чи катар сан менен чыккан экен. Мунун Улан Насакеевтин минген аты комбат менен жүрөт Улан Насакеев. Андыктан жок, бул жерде Урмат Мусаев негизинен алып баруучу, бул жерде адашып атат болушу керек. Мына комбат менен байкашканын ушинтип тирешүүсү, албетте жекеме жекеде аттардын көп нерсе аттардан көз каранды. Ошондуктан азыр мына улак чийинден сыртка чыгып калды. Андыктан сүрмө топ мына бардык оюнчулар оюнга аралашса болот беле. Ал учурда мына калыс кандайдыр бир чечим чыгарды. Байкашуусуча бул эки оюнчуну тең ушундай 2 мүнөттүк айыпка жыкты. Бул жерден Улан Насакеев менен анын атаандашы мына Бөрүлү командасынан бул Амантур Эсенкул уулу. Бөрүлүнүн эң негизги пайдалуу оюнчуларынын бири Амантур Эсенкул уулу. Минген аты Улар. Бул Улан Насакеев экөө ушинтип сыртка чыгып, эми эки командада тең 3төн гана оюнчу ойноп жатат. 2 мүнөткө чейин дал ушундай 3төн оюнчу улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракет жасайт. Ал мезгилде мына Бөрүлүнүн бул оюнчусу улакты жерден илип ала алды. Адлет Дүйшөнбеков жекеме жекедеги Бөрүлү командасындагы эң мыкты оюнчу улакты жерден аянтан сыртка чыгарып салган. Эми бул жерде Тыныч Алыбаев, эгерде жаңылбасам, улакты жерден көтөрүп алып, эң башкысы азыр аянтан сыртка чыгып кетпеши керек. Мына бир тайказанан экинчи тайказанды көздөй сызып бараткан Аргонун ылдамдыгы жок. Бул жерде ушундай өзгөчө ылдамдык баратат. Эки оюнчу артынан мына кууп жете барды. Андыктан албетте улакты тайказанга салуу азыр Сары Өзөн командасына оңойго турбай жаткан мезгил. Уландан ары уланат. Тайказанга жакын барып дээрлик мына 3 оюнчу болгон 3 оюнчу болсо, анын баары азыр тоскоолдук жаратканга мүмкүнчүлүк түзүүдө жана эсеп саны ачылды. Мына ушундай 1-0 эсебинде Сары Өзөн Чүй командасынын оюнчусу Урмат Мусаев убагында Каулан Бутерде жок, бул Нурбек Юсупов. Урмат Юсупов, Нурбек Юсупов менен ошол Урмат жок, жана Урмат Мусаев экөө эсепташты. Эң башкысы мына 1-0 эсебинде ошентип Сары Өзөн Чүй командасы алдыга озуп чыкты. Негизинен бул беттештин бүгүнкү күндөгү фаворити дал ушул Сары Өзөн Чүй командасы болуп эсептелет. Өз учурунда Бөрүлү канчалык мына Кыргызстанда номер 1 команда болуп жүргөн менен акыркы жылдарда андай деңгээлинен азыр бир аз кайтып калган. Азыр бул негизинен ушул Нооруз майрамына карата өтүп жаткан бул турнирде күчтүү командалардын баары жарым финалга жете алышты. Алардын ичинде эң алсызы ушул Бөрүлү деп айтсак болот. Мындан сырткары Талас командасы бар. Супер кубокту уткан команда жана ошондой эле Сары Өзөн Чүй командасы. Мына ушул көк кийимчендер азыр ойноп жаткан бул оюнчулар өткөн жылы 2015-жылы мына ушул Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн беттешти алар жеңүүчү болгон. Андан сырткары 9-майда жеңиш күнүнө арналган турнирдин да жеңүүчүсү. Булар негизинен көбүнчөсү
көкбөрүнү сүйүп көкбөрүнү көрүп жүргөн ишкоздордун пикири боюнча талас командасы менен Сары Өзөн финалга чыгып биринчи экинчи орун үчүн күч сынашы керек, бирок аны иш жүзүндө далилдей турган учур мына азыр. Ага чейин Сары Өзөн командасы Бөрүлүнү дал ушул беттеште утушу керек. 1-0 эсебинде албетте алар алдыга чыкканга мүмкүнчүлүк ала алышты. Ошол эле Нурбек Юсупов менен бул жерде ал өзүнүн өнөктөшү Урмат Мусаев экөө эсепте ашты. Бул албетте улактын салмагы негизинен 35 килограмм стандарттык салмак, бирок азыр бир аз улакка мына суу болуп, анын салмагы андан да оорураак болуп калды. Бир кап ундун, бир кап буудайдын азыр салмагы бар десек болот. Ошондуктан албетте бир кол менен улакты тайгазанга салганга караганда экөө мына эки жагынан кармап салган учур бул абдан ыңгайлуу келет да. Дал ошол мүмкүнчүлүктү Сары Өзөн командасынын оюнчулары колдоно алды. Нурбек Юсупов бул 1987-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 29 жашта. Ал эми Урмат Мусаев 85-жылкы, демек 30дан ашып 31ге жашы таяп калды. Кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Ортодогу калыс азыр эки командадан оюнчулар. Бул жерде Урмат Мусаев ортодо турат. Анын минген аты Урмат Мусаев Lexus менен жана Бөрүлү командасынан кайрадан эле Адлет Дүйшөнбеков чыкты. Биз кайрадан эле байкашка менен Lexustун ортосундагы тирешүүнү көрөбүз. Биринчи номер менен Сары Өзөндүн оюнчусу ошол Урмат Мусаев ойноп жатат. Деми улакты жерден көтөрүп кеткенге сөзсүз түрдө Сары Өзөндүн оюнчусунда жакшыраак мүмкүнчүлүк болушу керек. Адлет Дүйшөнбеков болсо буга чейинки оюндарда чейрек финалда, 8ден 1 финалда өзүн абдан жакшы көрсөткөн. Азырынча бул Адлет Дүйшөнбеков тайгазанга улакты сала элек, бирок анын негизги жумушу албетте ал эмес. Анын негизги жумушу ушул бирме-бир чыккан жекеме-жекеде ийгиликтүү ойноп берүү команданын. Азыр мына Адлет Дүйшөнбековдо мүмкүнчүлүк бар, улакты кармады, ыңгайлуу жеринен кармай албай алды. Анткени мына ушул жерде бутунан кармаса көтөрүп кетмек, андай учур болбой. Ошол замат анын атаандашы Урмат Мусаев улакты ушинтип жерден көтөрүп кеткенге каршылык көрсөттү. Буларга белгиленген 1 мүнөт артта калып, кезектеги башка оюнчулардын жекеме-жеке чыгуусу орун алат. Ал мезгилде улак албетте ушул тегерек чийиндин ортосунда болушу керек. Ошондуктан аны ортого жылдыруу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Бул быйылкы жылга негизинен Көкбөрү Федерациясы тарабынан 5 турнир белгиленген. Алардын 4-өсү салттуу түрдө жыл сайын өткөрүлүп келет, тагыраак 3-өсү жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул алгачкысы ушул Нооруз майрамына карата, андан кийин 9 май жеңиш күнүнө карата болсо, андан кийинкиси 31 августта ошол эгемендик күнүнө карата президенттин кубогу болуп эсептелип, мына ушундай турнирлер өтүп келет. Бирок быйыл андан сырткары Кыргызстандын эгемендүү болгонуна 25 жылдыгы белгиленет жана ошондой эле көчмөндөр оюну бар. Андыктан быйылкы сезонго мына ушул көкбөрүчүлөр үчүн чоң оюндар алдыда деп айтсак болот. Бөрүлүнүн оюнчусу Нургазы Борбиев бул биринчи беттеште ушул буллиттен улакты тайгазанга салган оюнчу. Ага каршы Азат Насыпбеков Айтумар менен каршылык көрсөтүүдө. Нургазы Борбиев улакты жерден көтөрүп баштады жана Азат Насыпбеков канчалык каршылык көрсөтө алат. Мына аттардын ушунчалык акылдуулугун ушундан билсек болот. Алар эч кандай башка жака баспастан тегерек четте айланып турган. Эми гана аянттан сыртка чыгышты, демек сүрмө топ. Эми бул 2-9 тең 9-номер менен жүргөн Азат Насыпбеков менен Нургазы Борбиевдин ортосундагы талаштан кийин дагы деле улак бир оюнчуга так өтө элек. Азыр гана ал мезгилде Азат Насыпбеков улакты өз тарабына ала алды. Демек тайгазанга жакын барганга Бөрүлү оюнчулары мүмкүнчүлүк берген жок. Азыр эң жакшы шарт түзүлөт.
Ал мезгилде кайрадан артка кетенчиктеп Азат Насыпбеков Тайгазанга жакын ишенимдүү бара албай атат. Ал улакты такымга басып алган. Мындай абалдан Тайгазан жанында барган учурда да улакты салуу дээрлик мүмкүн эмес. Же толук колго көтөрүп алыш керек, же анын жанында сөзсүз түрдө өзүнүн өнөктөшү жардамга келбесе. Азыр Нурадил Борбиев дагы анын жанына жакын келип турган мезгили. Азат Насыпбеков болсо эч кимге улакты бербечүдөй. Мына толугу менен оюнчулардан сүрмө топтон бөлүнүп чыга алган. Минген аты Айтумар менен. Бул Айтумар жекеме жекеде дагы абдан жакшы ойногон ат экенин далилдеди. Буга чейинки беттештер деле далилдеген. Азыр эмнегедир Тайгазанга түз жөнөбөстөн бул өзүнүн оюнчуларынын албетте позициясын жакшылап аңдап байкап турган учуру. Азыр мына жебедей сызган ылдамдыкты бул жерде көрөбүзбү, жок андай эмес. Анткени ошол эле жекеме жеке чыккан Нургазы Борбиев ага каршылык көрсөтүп келет. Сары Өзөнчү командасы негизинен тактикалык жактан абдан сапаттуу ойногон команда, бирден бир команда деп айтсак болот. Ошондуктан бул азыр Азат Насыпбековдун түз эле Тайгазанга жакын барбай жатканынын анын жөнү бар. Тайгазан жанына баруу негизги максат эмес, эң негизги дубай мына ошол улакты Тайгазанга салуу. Ошондуктан ыңгайлуу учурду ал өзүнө алышы керек болчу. Азыр өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Жана ылдам чабуул менен бараткан, жаңылбасам бул Нурманбет Койчукеев. Жок, Тыныч Алыбаев Арго менен Аргону минип жүргөн оюнчу. Бирок бул иреттагы улак Тайгазандан орун албай калды. Баары бир өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп келаткан. Жана эсеп сандары 2-0. Ой, Азамат. Дошентип бул беттеште эсеп 2-0 жетти. Ушунчалык кооз улактын Тайгазанга түшкөнүн көрдүк. Бул Нурманбет Койчукеев, минген аты Арго. Бул оюнчулар негизинен заявка табыштама боюнча ар бирине өзүнө бирден аттар белгиленген, бирок азыр уламдан улам булар минген аттарын алмаштырып чыгууда. Биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыкты. Эсеп сандары 2-0. Нурманбет Койчукеев жана Нурбек Юсупов менен Урмат Мусаевтер экөө чогулуп дагы бир жолу улакты Тайгазанга таштаган. Биз экинчи жарым бөлүктөн жолугабыз. Экинчи 20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 2-0. Ал эми упай алып келген. Бул биринчи жолу улакты Тайгазанга таштаганда Нурбек Юсупов менен Урмат Мусаев экөө кош такым менен улакты таштаган болчу. Экөө чогуу келип улакты салган. Андан кийинкисинде Мирлан жок, бул Нурманбет Койчукеев кийинки упайды өз командасына алып келген. Алгач фаль старт болуп калдагын кайрадан калсын ышкырыгы менен эми гана экинчи бөлүк башталды. Эсиңиздерге салып өтөбүз, бул 20 мүнөттөн 3 тайм болот. Азыр демек мына ушул ортоңку 20 мүнөттүк орун алып жаткан учуру сүрмө топ улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерин жасап атат албетте. Бирок Сары Өзөн ошентип биринчи таймда 2-0 менен ишенимдүү алдыга чыкты. Оюндун жүрүшү жагынан дагы Сары Өзөн командасы өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтө алды деп айтсак болот. Азыр Бөрүлүнүн оюнчусу Мирлан Сыражидинов жок, ал улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Сыражидиновдун бул аракети минген аты Асман, чындыгында ушул Асман түстүү ат менен жүрүп, ошентип негизинен бардык эле ушул аргымактарга бардык оюнчулардын минген аттарына алардын мүнөзүнө жараша аттар коюлат, өңүнө жараша, келбетине жараша ысымы ыйгарылат. Ал мезгилде улакты жерден көтөрүп кетүү бир топ эле эки командага тең оорчулук жаратууда. Бул кадыресе көрүнүш. Ал мезгилде азыр калыстын ышкырыгы жаңырып, жекеме жеке чыгуу орун алышы керек. Ортолук бөлүктөгү ага чейин улакты көтөрүп кетүү дээрлик мүмкүн болбой жаткандай. Биз мына ушул жеринен азыр бул беттешти көрүп жаткан мезгилибизде 5-чи катар санда ойногон бул Сары Өзөндүн оюнчусу Фархат Бешекеев Нуркашка менен
азыр мына чаап барып азыр эми карама каршы тарапты көздөй Тайгазанга оратат, жогорку ылдамдыкты кармады, жебедей сызып бараткан учур, мына ыңгайлуу учурду улакты өзү колуна алды жана айланып барып таштаган улагы ай мына Тайгазандын кырына тийип андан ары жерге түшүп калды. Ушундай кооз улак салуу бул жерде орун алмак, бирок эми Тайгазан жанынан кара улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалат. Бул жерден улакты алуу кыйын, бирок бөрүлүнүн оюнчулары улакты алды эле. Ошол замат кайрадан атаандаштарына тарттырып койду. Ой, кандай кооз, мына ушундай жөн эле колунан улакты мына тартып алганга мүмкүнчүлүктүү. Азыр Сары Өзөндүн оюнчусу кайрадан улак алмашты. Ушундай бир өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алып жаткан мезгил. Азыр бул көсү менен барып мына чыгып бараткан мезгилде улакты аянттын ичине таштап кеткенге аракет жасаган. Ал дээрлик чийинин сыртына гана улак түшүп калды. Андыктан кайрадан жекеме жекке чыгуу орун алат. Буга чейин Бөрүлүдөн Адилет Дүйшөнбеков Байкашка менен жекеме жекеге ортого чыгып жаткан. Ал эми Сары Өзөндүн курамында албетте жекеме жекке чыкканга бир нече аттар бар. Ошол эле учурда өз кезинде мына БТР деген ат ортону бербей жүргөн болсо, азыр ал ат жок болуп кеткен дагы. Эми Лексус менен Урмат Мусаев чыкты. Бөрүлүнүн Сары Өзөндүн курамында анын атаандашы болсо, бул жерде Бөрүлү командасынын оюнчусу Байкашка менен Адилет Дүйшөнбеков. Бул эки аттын тирешүүсүн биз биринчи таймда дагы көрүп жаттык. Ушул беттеш башталгандан бери Байкашка менен Лексус бири-бирине каршылык көрсөтүп келүүдө. Лексус бир аз күчтүүрөөк болуп жатат. Анткени ал биринчи номер менен иштеп, Байкашканы улакка жакындатпай турган учур. Негизинен 2-0 эсебинде Сары Өзөн астына чыккандан кийин эми ошол эсептин негизинде беттешти өткөрүп, өзгөчө бир тактикалык жүрүштөр менен оюнду улантат. Бирок 2-0 эсеби бул ишенимдүү эсеп болуп эсептелбейт. Андыктан жок дегенде бир 4-5 упай айырмачылыкка жетип алса, мына ошондо азыр Адилет Дүйшөнбековда мүмкүнчүлүк болобу, жок андай эмес. Лексус азыр Байкашканы бир аз түртөп, анын ыңгайлуу позициясын жокко чыгарган болсо, эми Урмат Мусаев улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк ала алды. Жана аянттан сыртка чыгып, түз эле атаандашынын Тайгазанынын жанына келип турат. Эми өзү жалгыз улакты таштаганга аракет кылды. Анткени бир дагы өнөктөш анын жанына келе алган жок. Ал мезгилде эки капталдан эки оюнчу келип, ошол эле Айбек Эсеналиев улакты бир тартып көрдү, бирок анын такымдан улакты сыртка чыгарып кетүү дээрлик мүмкүн болгон эмес. Бул рет ишенимдүү жана 3-0 эсеби. Ошол эле Урмат Мусаев жана анын өнөктөшү Нурманбет Койчукеев. Урмат Мусаев азыр өзүн абдан активдүү алып барып пайдалуу оюнду жүргүзүп атат ортодо. Ошентип бул Урмат Мусаев менен Тыныч Алыбаев. Демек анын минген аты Арго. Демек Аргону азыр Нурманбет Койчукеев эмес, Тыныч Алыбаев өзү минип жүргөн экен. Ортолук бөлүктөн кайрадан борбордук бөлүктөн беттеши башталды. Бул рет кимиси жолдуу болот. Жана ошол замат улакты Фархат Бейшикеев жерден эңип кетти. Фархат Бейшикеев ушунчалык өзүн жакшы көрсөтүүдө. Ушуну менен катары менен экинчи ирет улакты жерден көтөрүп кеткенге Фархат Бейшикеевде шарт болду. Демек Фархат Бейшикеев азыр Сары Өзөн командасындагы улакты жерден эңип кетүү жагынан эң мыкты оюнчулардын катарына кирет деп айтсак болот. Мындай оюнчу Достук командасында да бар. Ал Аскат Аскаров ушундай жерден улакты бир эңкейгенде гана илип кеткен абдан жакшы мүмкүнчүлүгү бар оюнчу. Ал мезгилде Бөрүлүнөн Самат Кушчугулов
биринчи аракет кылып көрдү жекеме жекеде, бирок улак аянттын ичинде. Андыктан ага каршы Кубаныч Султан уулу минген аты Байтур. Негизинен азыр жекеме жекеде бардык ушундай жекеме жеке чыгуулар болгон учурда Сары Өзөндүн командалары биринчи номер менен иштеп жатат. Бөрүлүнүн негизинен оюнчулары абдан тажрыйбалуу улакчылар болгону менен алардын минген аттары Сары Өзөн командасынын оюнчуларына бир аз жетпечүдөй. Ошондуктан бул жыйынтыкка дагы өзүнүн таасирин берүүдө 3-0 эсебинде Сары Өзөн командасы алды да азыр Кубаныч Султан уулу улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүктү толук ала алган жок. Эң акыркы учурда гана аны тандашы Самат Кушчугулов минген аты Граф, ушул Граф менен азыр Байтурга каршы чыгып жатат. Бирок ишенимдүү эле көрүнүшү орун алууда. Жекеме жеке чыккан учурда бир караганда оюн токтоп тургандай сезилгени менен бул көкбөрү сүйүүчүлөр үчүн эң кызыктуу учур дал ушул мезгил болуп эсептелет. Анткени аттардын деңгээлин баалай турган учур мезгил мына азыркы авал жекеме жекеде кайсы ат өзүн жакшы жагынан көрсөтсө, сөзсүз түрдө ар бир турнирде ушундай өзүн көрсөтө алган аттардын баасы дагы жогорулап, алардын күйөрмандары дагы көбөйөт. Чындыгында атка күйөрмандык кылган көрүүчүлөр дагы абдан көп деп айтсак болот. Мына алгачкы 1 мүнөт ичинде Кубаныч Султан уулу менен Самат Кушчугулов албетте каршылык көрсөтө алган жок. Эми Урмат Мусаев чыкты кайрадан. Ал мезгилде Бөрүлдөн чыккан оюнчу Адлет Дүйшөнбеков Байкашка менен бул көбүнчөсү Бөрүлдөн дал ушул оюнчу чыгып атат. Бирок ал дайым чыга албайт. Биринчиден белгиленген убакыт бүткөндө атчандар алмашы керек бир жагы. Экинчиден дайыма жекеме жекеде жүрө берип, ал чарчап чалыгып 3-чү таймга, 3-чү бөлүккө убактысы калбай калышы мүмкүн. Мына Дүйшөнбеков Адлет улакты жерден көтөрүп кеткенге бир топ аракет жасап көрдү. Ушунчалык азыр мына позицияны ээлөөгө болгон аракеттер андан көбүнчөсү Lexus мына жеңүүчү болуп чыгууда. Чындап бул жактан бизге ошол көкбөрүнү мына көптөн бери байкап көрүп жүргөн оюнчулар Lexus азыр акыркы учурда ошол жекеме жекеде ортодо абдан жакшы ойноп калганын айтышууда. Демек бул көптөгөн машыгуулардын жыйынтыгында өзүнүн профессионалдык сапатын ошол Lexus жакшырткан. Демек азыр ортодо мына Байкашканы улакка жакындатпай жатат. Азыр Урмат Мусаев улакты жерден көтөрүп кеткенге абдан жакшы аракет кылды. Бирок дагы деле улак мына тегерек чейиндин ортосунда. Адлет Дүйшөнбеков бул ирет дагы аракети ийгиликтүү болуп чыккан жок. Буга чейинки оюндарда чейрек финалда, 8-1 финалда ушул Адлет Дүйшөнбеков ортодо бир нече ирет улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алып жаткан. Бирок Сары Өзөнгө туш келгенде андай мүмкүнчүлүккө андай шартты өзүнө түзө албай жатат. Мына улакты дагы бул жерде убакыт соңуна чыгып калган. Андыктан кайрадан улакчылар жекеме жекедеги ортодогу улакты атчандар кайрадан алмашы керек. Ким чыгат деген суроо бар албетте. Бул суроого жооп таба турган Кубаныч Султан уулу кайрадан ортодо жана Айбек Эсеналиев минген аты Барон. Мына Барон менен Байтурдун тирешүүсүн көрөбүз эми. Жана ошентип 3-чү ирет ортодогу жекеме жекеге чыккан атчандар чабандестери алмашты. Булар убакыттын өтпөй жаткан ал мезгилде Кубаныч Султан уулу ийгиликтүү улакты өз албетте азыр такымына баса элек. Мына эми гана такымга басып бир сыйра айлангандан кийин 3 оюнчуну жок 2 оюнчуну артта калтырды. Ал эми калган эң башкысы азыр дал ушул жерден Амантур Эсенкул уулу ага каршылык көрсөткөн. Ушунчалык мына позициялык жакшы абал, ага бир да каршылык көрсөткөн оюнчу жок. Такымдан улакты көтөрүшү керек жана
4-0 ошентип Кубаныч Султан уулу өз командасына 4-чү упайды алып келди. Бүгүнкү оюндагы анын экинчи жолу улакты тайгазанга салуусу жана Сары Өзөн командасы ошентип стабилдүү түрдө келатат. Алар биринчи таймда дагы 2 жолу улакты тайгазанга таштаган, экинчи 20 мүнөттүктө дагы дал ошондой учур ортодо калды. Ал учур ушундай мезгил катталды. Эми бирок экинчи таймдын бүтөрүнө дагы бир нече мүнөттөр бар. Дал ошол убакта булар өздөрүнүн кичинекей рекордун жаңыртса болот. Рекордторго кайрыла турган болсок, бул турнирде эң көп упай алган бул Талас командасы Нарын менен ойногон 8-1 финалда 27-0 эсебин каттаган. Мындай көрсөткүчкө башка байгелүү орундарга ат салышчу командалардын бирөөсү да жете алган жок. Достук командасы 8-1 финалда Акталаны 14-0 уткан. Ал эми Сары Өзөн болсо 16 ирет алгачкы беттешинде улакты тайгазанга таштаган. Чейрек финалда болсо андай ири эсептер катталган жок. Чейрек финал менен жарым финалдын ортосунда тыныгуу болбой 18-inde чейрек финал болсо, мына бүгүн 19-у жарым финалдар орун алып атат. Ошондуктан чейрек финалдын жыйынтыгында эң көп упайды Талас командасы салды. Алар ички иштер министрлиги менен командасы менен ойноп жаткан учурда 6 жолу улакты тайгазанга таштаган. Достук болсо Арашанды 5-0 утту. Ал мезгилде азыр мына Бөрүлү командасынын оюнчулары бир аз активдүүрөөк ойной баштады деп айтсак болот. Нургазы Борбиев улакты жерден көтөрүп кеткенге бир нече ирет аракет кылып көргөн. Дагы бир жолу Нургазы Борбиев ал жерден улакты эңип кеткен жагынан Азамат азыр эми Асыл Сарыгулов минген аты Золотой бир 10 метрдей 20 метрдей аралыкка чейин улакты сүйрөп барып, бирок аны биротоло жерден көтөрүп такымга басып кеткенге мүмкүнчүлүк алган эмес. Нургазы бул ирет дагы аракет жасап көрдү. Мына ушундай сүрмө топ азыр бири-бирине каршылык көрсөтүп, бири-бирине мүмкүндүк берип жаткан мезгилде эми 4-0 эсебинде упай жагынан алдына чыгып алгандан кийин Сары Өзөн командасы акырындап финалдык беттешти ойлой баштаган сыяктуу. Эт бетинен кетип, баш оту менен кирип, ушундай ылдам чабуулдарга өтпөстөн бир аз өздөрүнүн күчүн сактап жаткандай. Анткени финалдык оюн мына ким чыкса дагы финалга абдан күчтүү оюн болот. Ал 21 март күнү Нооруз майрамына карата анда азыр бүгүнкү жарым финалдык беттештерде болгон эки гана оюн. Биринчиси ошол Бөрүлү менен Сары Өзөнүн ортосунда болуп атса, андан кийин бул беттеш бүткөндөн кийин Достук менен Талас командалары беттешет. Бул албетте Ош облусунун командасы Достук жана Талас облусунан Талас командасы. Булар күчтүү, бирок фаворит албетте Талас деп айтып атышат. Иш жүзүндө көрөбүз канчалык күчтүү, бирок эң кызыктуу оюндагы дал ушул Талас менен Достуктун ортосунда болот деген да сөздөр бар. Бирок баары бир албетте финал андан да кызыктуу болоруна эч кандай күмөн санабай эле койсок болот. Эми бул учурда Урмат Мусаев Лексус менен кайрадан ортодо, Талант Дүйшөбеков болсо Байкашка менен. Теми Талант Дүйшөбеков улакты көтөрүп кеткенге аракет жасады. Булар албетте мына ушул 3 тайм бою экөө тең ортодо мына ушинтип иштей бере турган болсо, анда булардын бир топ күчү бүгүнкү оюнда калат. Айрыкча негизинен Көкбөрдө мына ушул биринчи таймда акырындап оюндун кызуусуна киргенге чейин бир аз убакыт өтсө, экинчи бөлүк эң кызыктуу болушу керек эле, бирок андай болбой, негизинен 3-чү бөлүктө дал ушундай көрүнүш орун алчу. Бирок эсеп сандары 4-0 жетип калгандан кийин бул албетте Сары Өзөн командасына ыңгайлуу эсеп. Андыктан алар убакытты өткөргөндөн эч кандай ойлонушпайт. Убакыт Сары Өзөн командасына иштеп жаткан мезгил. Бөрүлү деле бир аз бул беттеште жеңишке ээ болоруна толук ишенбей баштагандай, бирок аракети жакшы. Адлет Дүйшөнбеков Байкашка менен толугу менен экинчи номерде калды. Ал мезгилде бирок Урмат Мусаевка улакты жерден көтөрүүгө болгон мүмкүнчүлүктү такыр түзбөй жатышат.
Улан Насыкеев болсо өзүнүн активдүүлүгүн таптакыр көрсөтө элек. Адлет Дүйшөнбеков улакты жерден көтөрүп алды, бирок ошол замат Урмат Мусаев ага каршылык көрсөтүп, улак тартыш башталды мына ушул жерден. Эми Урмат Мусаев улакты өз карамагына ала алды. Жана эми чабуул албетте Тайгазанды көздөйм. Булар барган жок, анткени Сарыөзөн командасы карама-каршы тараптагы Тайгазанга улакты салышы керек. Демек, Сарыөзөндүн өзүнүн Тайгазанын жанында улак турат. Бул аралык, албетте, бул чабандестер үчүн кеп эмес. Эң башкысы позициялык ыңгайлуу учур болушу керек. Ал мезгилде Бөрүлүнүн оюнчусу улакты көтөрүп кеткенге бир аракет жасап көрдү. Жаңы болбосам, бул Айбек Эсеналиев минген аты Барон. Бул Барон мына ортого дагы чыгып көрдү жекме-жекеге, бирок анда ушул Лексуска каршы ал туруктуу каршылык көрсөтө алган жок. Ал мезгилде улак дагы деле жерден үзүлбөй турган учуру. Стандарттык салмагы 35 килограмм болсо, азыр бул улактын салмагындан да оорлоп калды. Бир 40-45 килограммга жетип калат деп айтсак болот. Биз албетте аны көтөрүп көргөн жокпуз. Ал мезгилде биз азыр албетте Бөрүлүнүн курамындагы оюнчунун толугу менен улакты такымга басып алганын көрөбүз. Айбек Эсеналиев Барондун үстүндө ортолук бөлүккө чейин келип, кайрадан Тайгазанды көздөй. Бул жерде жөнөшү керек. Бирок ошол эле учурда Сарыөзөндүн оюнчусу ага каршылык көрсөтүп, улакты тартып алган болгон аракет. Жана кандай азамат! Бул жерден Фархат Бейшекеев Нуркашканын үстүндө. Ушундай жекеме-жеке аттын үстүндө улакты тартышып жаткан учурда ал ийгиликтүү болуп чыкты. Ортолук бөлүктө бул оюнчу Фархат Бейшекеев жөн жерден жүргөн жок. Ага ыңгайлуу позиция керек. Ыңгайлуу учурду кабыл алгандан кийин мына эки оюнчуну артта калтыруу менен чабуулга өтмөк. Бирок чындыгында азыр Улан Насыкеевке улакты өткөрүп берди. Ал азыр комбатты минип жүргөн оюнчу. Мына ушундай Улан Насыкеев күүсү менен барып аянттан сыртка чыгып кетти. Демек, кайрадан биз жекеме-жеке беттешти көрөбүз. Азыр болсо, албетте, Сарыөзөндүн командасынын Тайгазанынын жанында жекеме-жеке чыгуу орун алышы керек. Бирок беттештин экинчи 20 мүнөттүкүнүн бүтөрүнө 10 секунддай эле убакыт бар. Андыктан жекеме-жеке чыкканга дагы убакыт мүмкүнчүлүк калбайт. Андыктан мына ал түз эле улакты ортолук бөлүккө калтырып, 3-чү таймга даярдап койгон мезгили. Биз албетте 3-чү 20 мүнөттүктөн сиздер менен жолугабыз. Бөрүлү менен Сарыөзөндүн ортосундагы 3-чү 20 мүнөттүк башталды. Мына кызыл кийимчендер булар. Бөрүлү, ал эми көк кийимчендер Сарыөзөн Чүй командасы. Эсеп сандары 4-0. Албетте бул Сарыөзөн үчүн ыңгайлуу эсеп болуп эсептелет. Ал мезгилде ошол замат улакты Мирлан Рысалиев көтөрүп кетти. Бул алгачкы упайды өз командасына алып келген оюнчу. Албетте Урмат Мусаев менен чогуу эки улакты салган. Беттеш жаңы башталганда ал мезгилде эми биз дагы бир сыйра мына ушул оюн талаасында жүргөн оюнчулар менен, чабандестер менен тааныштырып өтсөк, Айбек Эсеналиев Бөрүлүнүн командасында биринчи катар сан менен минген аты Барон, андан кийин Амантур Эсенкулуулу Улар, Самат Кушугулов Граф, Асыл Сарыгулов Золотой, Калыс Кыдыков Торхан, Адлет Дүйшөнбеков Байкашка, Тыштык Эсеналиев Вулкан, Радмир Саманчиев Эпа, Нургазы Борбиев Первый, Мирлан Сраждинов Самурай жана Санжар Идрисов Асман Мырзабек Кумаев болсо 12-чи катар санда ойногон оюнчу. Бөрүлүнүн курамы дал ушундай. Булар албетте уламдан улам алмашууга чыгып, оюн талаасында ар бир командадан 4төн гана оюнчу болот.
Сары Өзен Чүй командасына келе турган болсок, Тыныч Алыбаев биринчи катар сан менен, Мингенат Арго, Кубаныч Султан уулу Байтур, Нурбек Юсупов Жиган, Тилек Мукаев Эркетору, Фархат Бейшекеев Нуркашка, Мирлан Ырсалиев Карагер, Нурмамбет Койчукеев Туман, 10 катар сан менен жүргөн Улан Насикеев Кыргызстандын улуттук курама командасында ойногон мыкты чабандесттердин бири. Бул азыр комбатты минип жүрөт. Азат Насыпбеков болсо Айтумар менен, Урмат Мусаев, бул Lexus, Нурадил Борбиев болсо Соңкөл, ал эми Айбек Иманалиев Тел торуна минип, бул 12 катар санында. Албетте, Сары Өзен Чүй командасы бул беттештин фаворити болуп эсептелгендиктен 4-0 эсебинде алдыда баратканы бул эч кандай таң кала турган нерсе эмес. Бул эч кандай сенсация же бирдеке деп айтууга албетте ооз барбайт. Ал мезгилде мына улак аянттан сыртка чыгып кетти, демек жекеме жеке чыгуу орун алат. Биз да бир жолу команданын курамын эсиңиздерге салып өттүк. Ал мезгилде Бөрүлүнүн капитанын айтып өтсөк, бул Айбек Эсеналиев, ал эми команданын жетекчиси Касымбек Кубатов. Сары Өзен Чүйдүн жетекчиси Рамис Жунусалиев, команданын машыктыруучусу Эрмек Шекитов. Сары Өзен 8-1 финалда ишенимдүү атаандашын жеңген, ал Илбирс менен ойноп, аларды 16-1 эсебинде уткан болчу. Ал мезгилде жеке чыгууга Бөрүлү командасынан Калыс Кыдыков чыкты. Буга чейин Адилет Дүйшөнбеков Байкашка менен чыгып жаткан, бирок ал албетте бир аз анын күчүн дагы сакташ керек. Себеби Байкашка бул жерде Байкашка азыр эс алып жаткан учуру. Ал эми Улан Насыкеев болсо буга чейин комбатты менен жүрсө, азыр Айтумар менен чыккан экен. Мына ортодо Айтумар менен Торхан, бул Калыс Кыдыковдун минген аты, Торхан менен Айтумардын каршы келүүсү. Улак жерден көтөрүлдү, бирок улак тартыш азыр орун алып жаткан учур. Улан Насыкеев негизинен бүгүн көп күчүн ортого бүгүнкү оюнда сарптаган жок. Ал мен жеке пикиримде ал күчүн ушул финалдык беттешке сактап калгандай, өзүн анчалык активдүү алып жүргөн жок. Көбүнчөсү Урмат Мусаев гана бүгүн көбүрөөк иштеди, айрыкча жекеме жеке чыгууларда. Улак азыр эми мына Сары Өзен Чүйдүн оюнчуларында. Ал мезгилде дагы деле Улан Насакеев Айтумар менен баратат. Өзүнүн өнөктөшү Нурбек Юсупов экөө. Ушул Нурбек Юсупов өзүнүн өнөктөштөрүнө жардам берүү жагынан абдан мыкты. Эми атаандаштын Бөрүлүнүн тайказанын жанына жакын келишти. Жана биз 3-чү таймдагы алгачкы улактын тайказандан орун алганын көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Ыңгайлуу позицияны издеп жаткан мезгили Улан Насыкеев оңой менен албетте ал улакты башка бирөөгө берип коюшу мүмкүн эмес. Айтумардын үстүндө акырындап тайказанга жакындап баратат. Өзүнүн өнөктөшү ага жакын келди, бирок позициясын жоготуп алды албетте. Тайказандан сыртка сүрүп Бөрүлүнүн оюнчулары чыгарып салды. Бөрүлү оюнчуларын азыр дал ушул турнирде негизи быйылкы сезондо өткөн жылдары аттары бир аз атаандаштардын ошо минген аттарына татыктуу каршылык көрсөтө албаган менен оюнчулар өздөрү абдан тажрыйбалуу. Ошондуктан алар ушундай жарым финалда татыктуу оюнду көрсөтүп жатат. Азыр Нурбек Юсуповго улак өткөрүлүп берген. Нурбек Юсупов ал өзү жалгыз улакты таштаганга, улакты такымга басып алган, андыктан аны көтөрүп чыкканга, көтөрүп ыңгайлуу учурга жеткиргенге Бөрүлү оюнчулары мүмкүнчүлүк берген жок. Мына Жиган ысымдуу аргымак менен Нурбек Юсупов азыр улакты өз карамагында алып турган болсо, ал мезгилде эми ортолук бөлүккө келе атышат. Бул тактикалык жүрүш, анткени сөзсүз түрдө мына ушундай тайказанын жанында жүрүү булар үчүн шарт эмес. Аралыкты булар эч кандай негизги көйгөй деп эсептешпейт. Эң башкысы дал ушул өздөрүнүн жарым талаасында жок дегенде 2 оюнчуну артка калтырганга аракет жасаган. Эки атаандаш артта калганы менен бир оюнчу ага каршылык көрсөтүп баштады. Бул Көкбөрүнүн албетте жүрүшүндө ушундай бир оюнчу дагы дээрлик 3 атаандашка каршылык көрсөтүп коюшу мүмкүн. Эми улак Тыныч Алыбаевга өткөрүлүп берди. Тыныч Алыбаев болсо азыр комбатты минип жүрөт, бирок улак аянттан сыртка чыгып кетти. Демек Бөрүлүнүн
Тайгазандын 20 метр аралыктагы атайын белгиленген чийинде жекеме-жеке чыгуу орун алат. Негизинен таң калбай эле коюш керек. Табыштама боюнча Сарыөзүнчү командасынын бардык оюнчуларынын өздөрүнө аттары белгиленген. Тыныч Алыбаев Арго менен чыгышы керек болчу, бирок ал комбатты минип жүрөт. Булар эч кандай өзгөчө көрүнүш эмес. Көкбөрүдө аттарын бат-баттан алмаштырып турган учурлар көп кездешет. Мына жекеме-жеке чыгууга болгон учур келди. Кайрадан эле Бөрүлү командасынан Калыс Кыдыков, минген аты Торхан. Ал жекеме-жеке чыгууда албетте байкашкадай мыкты тура албаса дагы, бирок байкашканы алмаштыра турган жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Анын азыр Кубаныч Султан уулу Байтур менен ортого чыкты. Бул Кубаныч Султан уулу алгачкы 8-1 финалдык беттеште Илбирс командасына каршы ойноп жаткан учурда биринчи жана 24-чү упайды өз командасына алып келген. Сарыөзөн жок, экинчи жана 4-чү упайды өз командасына алып келди. Мына азыркы беттеште негизинен бул Сарыөзөн командасында Рустам Тыналиев деген мыкты оюнчу бар. Улуттук Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноп жүргөн, бирок ал ошол Көкбөрү федерациясынын уюштурган 4 беттешке чыга албайт. Анткени мына Калыска ушундай шек келтирип койгондуктан ал 4 оюндан четтетилген. Бирок ал мына сентябрь айында Ысык көлдө экинчи көчмөндөр оюну болот. Анда анын чыкканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен ал расмий беттештерге чыкпаган менен Рустам Тыналиев башка оюндарда дайыма катышып жүрөт. Ал өз формасында. Биз көчмөндөр оюнда мына ушундай Сарыөзөндөн мыкты оюнчуларынын бири Рустам Тыналиевдин жакшы оюнун көрүп калабыз. Азыр жекеме-жеке чыгууда азыр эки оюнчу тең улакты жерден көтөрө албай жатат. Ал мезгилде Калыс Кыдыков улакты көтөрүп кеткенге аракет жасап көрдү. Кубаныч Султан уулага такыр мүмкүнчүлүк бербей, негизинен Калыс Кыдыков экинчи номер менен иштеди. Анткени Бөрүлүнүн оюнчуларынын мына минген аттары Сарыөзөндүн оюнчуларынын минген аттарына татыктуу каршылык көрсөтө албай келүүдө. Амантур Эсенкул уулу чыкты. Бул жекеме-жекеде албетте мыкты болбосо дагы, бирок мына ушундай улакты Тайгазанга салуу жагынан Бөрүлүнүн командасындагы эң жакшы оюнчулардын бири. Ага каршы Урмат Мусаев Лексус менен. Лексус ушунчалык ортодо жакшы ойногон деңгээлге жеткен экен. Буга чейин мурдагы 1 жыл 2 жыл мурда бул Лексус ортодо мынчалык жакшы тура алчу эмес. Азыр Лексуска тең келчү мүмкүн Талас командасындагы Ахиллес менен. Аны эгерде Талас бүгүн достукту ута турган болсо, мына ушул Ахиллес менен биз Лексустун каршылыгын көрөбүзбү? Азыр бул жерде мына Амантур Эсенкул уулу улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Эсиңиздерге салып өтөбүз, бул 3-чү тайм, эсеп сандары 4-0. Андыктан азыр 5-чи ирет улакты албетте Тайгазанга салууга Сарыөзөн командасы аракет кылып жаткан мезгилде, тескерисинче Амантур Эсенкул уулу Бөрүлүнүн оюнчусу. Ал мына өзүнүн өнөктөшү аркылуу баратат. Оң жакта анын Мирлан Сыражидинов бар болчу. Экөө кош такым менен Тайгазанга улакты салабыз деген үмүтү ишке ашкан жок. Сарыөзөндүн оюнчулары булар бир гана чабуулда эмес, албетте коргонууда дагы абдан мыкты оюнчу. Ошентип Сыражидиновго улак өткөрүлүп берилди. Мирлан Сыражидинов, минген аты Самурай, азыр Тайгазандын кырына улак туруп калды. Бул албетте эсепке алынбайт. Ушул Тайгазандын кыры 80 сантиметр, дээрлик 1 метрге жакын. Андыктан мындай жерде толугу менен улактын туруп калышы көп кездешет. Ал мезгилде дагы деле чабуулда Бөрүлү оюнчулары 3-чү бөлүктө алар жок дегенде бир жолу улакты Тайгазанга салып алууга аракетин жасайт. Бул Бөрүлүнүн колунан келип калышы мүмкүн, эгерде азыр аларга Сарыөзөн оюнчулары мына татыктуу каршылык көрсөтө албаса. Ыңгайлуу учурду өзүнө алып алды. Азыр бул жерде Айбек Эсеналиев Барондун үстүндө алып жүрөт. Эч ким каршылык көрсөтө албайт. Жана ай-ай-ай.
бир оюнчага бир аз мына тоскоолдук кылып койду. Мына ошондон аны жазгырып өтөм деп өзүнүн жакшы позициясын жоготуп алып, ошентип улакты жерге түшүрүп алган. Ошол замат аны Тыныч Алыбаев жерден эңип кетти. Тыныч Алыбаев кайрадан мына 3-чү таймда Аргону минип чыккан. Ал эми экинчи 20 мүнөттүктө ал комбаттын үстүндө жүргөн болчу. Кайрадан Сары Өзөндүн Тайгазанын жанында мына сүрмө топ чогулуп турат. Улак уламдан улам бир командадан экинчи командага өтүп кетип жатканы бул жакшы көрүнүш. Эсеп сандары 4-0 болгону менен Бөрүлү командасы Сары Өзөнгө жакшы эле каршылык көрсөтүүдө. Азыр болсо эми ылдам чабуул Урмат Мусаев Лексус менен атаандаштын Тайгазанын көздөй. Мына ылдам барды, ага азырынча эч ким каршылык көрсөтө элек. Жана Улак Тайгазанда 5-чи упай бар. Ошентип Урмат Мусаев Лексус менен барып өз командасына 5-чи улакты Тайгазанга салып өз командасына дагы бир упайды алып келди. Биз бул беттештин тагдыры чечилип калды деп айтсак болот. Анткени калган 3-чү бөлүктөн калган убактысында Бөрүлү командасы мындай оюну менен 5 жолу улакты Тайгазанга салып, ошол эле учурда өзүнүн Тайгазанын кургак сактап калуусу дээрлик мүмкүн эмес. Андыктан бул беттештин тагдыры чечилгени менен башка суроолор бар. Дагы канча жолу Сары Өзөн улакты Тайгазанга сала алат, ал эми Бөрүлү командасы жок дегенде бир жолу ушунда өз командасына упай алып келеби деген суроолор бар. Бөрүлү өзүнүн ушунчалык активдүүлүгүн көрсөтүүдө бир гана нерселерге жетишпей жатат. Албетте ушул улакты Тайгазанга салуу. Мына бул ирет Калыс Кыдыков Торхан менен баратып, албетте бул катачылык, бирок атайын кетирилген эмес. Бул улак негизинен 35 килограмм болсо, салмагы азыр улак суу болуп, мына ылай чылча болуп калган учурда дээрлик 45 килограммга жакындап калган. Ошондуктан улакты жерден көтөрө албай жатышат. Буга таң калыш керек. Мына ушундай биздин мыкты улакчыларыбыз улакты жерден көтөрө албайбы деп. Жок, андай эмес. Улактын салмагы аябай эле оорлошуп кетти. Нургазы Борбиев ошентип жогорку ылдамдыкта баратып улакты жерден ишенимдүү көтөрүп кете алган эмес. Мына ошонун негизинде бул ирет Тынчтык Эсеналиев дагы улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Муну жакшы байкаган Сары Өзөн оюнчулары атаандаштарына, Бөрүлүнүн оюнчуларына мүмкүнчүлүк берип жатат, улакты көтөрүшсүн депчи. Мына бул мезгилде мына эми Улан Насыкеев жана эсепти мына дагы өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбой, кайрадан улак Тайгазандын кырында калып калды. Бирок Улан Насыкеевдин ушунчалык чебер чабан десе экенин биз жакшы билебиз. Мындай аралыктан далай жолу улакты Тайгазанга таштап жүргөн. Эми Бөрүлү алгачкы ирет өз командасына упай алып келе турган мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өзгөчө мына кыймыл аракет менен баратат. Жана 1-0 бул Калыс Кыдыков Торхан менен барды. Бир дагы оюнчага каршылык көрсөтө алган жок. Эсеп сандары 5-1. Бул Бөрүлү командасы эң негизги минимумдук жыйынтыкты өз командасына алып келе алды. Бир жолу улакты Тайгазанга таштап алды. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Биз бул нерсеге албетте ыраазы болушубуз керек. Анткени бир гана Тайгазанды көздөй чабуул боло бергенде ойдун кызыгы дагы бир аз кетип калышы мүмкүн. Бул беттеште интрига жок. Жеңүүчү дээрлик анык болуп калган. Ага карабастан Бөрүлү бир аз ушул Сары Өзөндүн оюнчуларын сестенте турган учур келди. Андыктан ал үчүн жок дегенде дагы бир жолу Бөрүлү командасы улакты Тайгазанга салып алышы керек. Ошондо Сары Өзөн жакшыраак кыймылдап баштайт. Баары бир булар эми өздөрүнүн күчүн, энергиясын финалдык оюнга гана сактаганга аракет жасашат. Азыр Бөрүлүнүн мына оюнчулары ушунчалык активдүү. Ал мезгилде мына Мырзабек Кумаев улакты өзүнө алып алды. Эми экинчи ирет улакты Тайгазанга таштай алган жок. Анын жолунан Нурбек Юсупов тосуп чыкты. Ал эмнегедир айланып өтүп кетти дагы. Эсеп сандары 2-5. Жана Мырзабек Кумаев Азамат
Мындай кооз улактын салынышы албетте кездешет, бирок ар бир турнирде аз эле ушундай учурлар болот. Ал мезгилде ошентип Мырзабек Кумаев экинчи упайды өз командасына алып келди. Сары Өзөн Чүй болсо финалда эртерээк эстеп алган сыяктуу. Мындай атаандаштарына мүмкүнчүлүк түзүп берсе, алар эсеп сандарын жөн гана кыскартпастан тең чыгып калса, анда кошумча убакыт берилип калат. Андыктан азыр же коргонууда жакшыраак ойношу керек Сары Өзөн, же болбосо атаандаштын албетте тайгазанына улакты салышы керек. Үчүнчү бөлүктө азыр Сары Өзөн утулуп жатат. Анткени үчүнчү бөлүктө бир гана жолу Сары Өзөндүн оюнчулары улакты тайгазанга таштады, ал эми Бөрүлү 2 жолу. Демек, ар бир бөлүктү өзүнчө карап көрө турган болсок, Сары Өзөн азыр өз деңгээлинде оюнду ушул үчүнчү бөлүктө көрсөтпөй жатат. Бөрүлү дагы активдүү. Бул ирет Нургазы Борбиев улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет кылып көрдү. Эң башкысы чыныгы оюндун кызуусуна бул жерде кирдик. Азыр болсо мына Урмат Мусаев улакты жерден көтөрүп алып, жок, бул Азат Насыпбеков. Булардын баш кийиминин өңдөрү да ар бириники ар башка. Ошондуктан бул Азат Насыпбеков улакты жерден көтөрүп, бирок сүрмө топтон суурулуп чыга алган эмес болсо, азыр гана мүмкүнчүлүк ала алышты. Урмат Насыпбеков өзүнүн өнөктөшү аркылуу мына кош такым менен Нурманбет Койчукеев экөө улакты тайгазанга салганга аракет жасаган. Ошол учурда арттан Нургазы Борбиев пайда боло калып, ортосунан сүрүп барып бул улакты эсепти ошентип өзгөрткөнгө албетте тоскоолдук жарата алды. Демек, Бөрүлүнүн ушул үчүнчү таймдагы оюну мага өтө жагып жаткан мезгили. Сары Өзөндөй күчтүү командага мындай каршылык көрсөтүү, ушул турнирге 16 команда катышып жаткан болсо, алардын ичинен 2-3 гана команда ушундай каршылык көрсөтө алат. Алардын бирөөсү Бөрүлү. Азамат азыр улак жерде эмес, ушундай жөн гана тартышуу учурунда Сары Өзөнүн оюнчусу улакты тартып алган болсо, кайрадан эми бири-бирине өткөрүп берүүдө катачылыкка жол берилди. Эмнегедир Сары Өзөндүн оюнчулары азыр улакты алганга көп аракет жасабастан, жөн гана атаандаштарды ар бири-бирден кармап алып, аларды тосконго аракет кылып жатат. Үчүнчү таймдын бүтөрүнө менин оюмча бир ашып кетсе 2 минутадай эле убакыт бар. Андыктан бул учурда көп болсо бир гана жолу улактын тайгазанга түшүүн көрүшүбүз мүмкүн, же көрбөй да калышыбыз мүмкүн. Ал эң башкысы ал эмес. Эң башкысы мына секундалар, көз ирмемдер өткөн сайын Сары Өзөн Чүй командасы финалга жакындап баратат. Бул беттеште утулган команда 3-чү орун үчүн 21 март күнү Нооруз майрамында 3-чү орун үчүн күч сынашат. Анткени бул жарым финалда дагы бир оюн бар. Достук менен Талас беттешет. Ошол Достуктун жеңгени Сары Өзөн менен, ал эми жеңилгени ушул Бөрүлү командасына каршы ойнойт. Бөрүлү командасы ушунчалык стабилдүү жарым финалга чейин келди. Алар 2 беттешти тең 2-1 менен утту. 8-1 финалда Көкжалды Булиттин эсебинде 2-1 уткан. Андан кийин Ак Суу командасы менен ойноп, аларды дагы 2-1 менен уткан. Мына 3-чү тайм жана жалпы беттештин убактысы соңуна чыкты. Сары Өзөн командасын финалдык беттешке чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Бөрүлү мына ушул 3-чү таймдагыдай оюнун көрсөтө турган болсо, анда 3-чү орун үчүн болгон беттеште дагы ийгиликтүү болорунан эч кандай шегим жок. Бөрүлү командасынын жакшы оюну алдыда деп айтмакчымын. Сары Өзөндү дагы бир жолу финалга чыгышы менен куттуктап өтөм.